урматтуу Марлен Абдрахманович, кесиптештер, өнөктөштөр жана жыйындын катышуучулары, сиздер менен биздин диалогту каянчабызда көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Биздин бүгүнкү жолугушуубуз бул тарыхый маанилүү учурда өтүп жатат десем мен жаңылышпайм. Анткени Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров белгилегендей, Кыргызстан азыр жашыл өнүгүү жана энергетикалык көз карандысыздык жолуна бекем кадам таштады. Мамлекет бүгүнкү күндө инфраструктураны модернизациялоо, энергияны кайра жаралуучу булактарын киргизүү жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу үчүн болуп көрбөгөндөй аракеттерди көрүүдө. Ошол эле учурда мамлекеттик масштабтуу демилгелер күчтүү мыйзамдык пайдубалды талап кылат. Мында Жогорку Кеңештин жогорку өкүлчүлүктүү орган катары ролу абдан чоң чечүүчү мааниге ээ. Парламент бул бир гана мыйзам чыгаруучу эмес, кабыл алынган ченемдердин натыйжалуулугун, көзөмөлдөөнү жана баалоону камсыз кылган бийликтин эң маанилүү бутагы. Ошо төраган алдындагы биздин кеңеш мамлекеттин стратегиялык максаттары менен аларды иш жүзүнө ашыруунун ортосундагы негизги көпүрө катары кызмат кылат деп мен ойлоймун. Бүгүнкү күн тартибине мен тараптан киргизилген бул Ысык көл боюнча маселе, бул декларациялардан системалуу талдоого кантип өтүп жатканыбыздын ачык мисалы болот. Муну мен кийин презентациямда дагы айтып кетемин. Биз эми ачык моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мамлекеттик мониторинг системасын калыбына келтиришибиз керек. Ар кандай стратегия кагаз бетинде эмес, текст бойдон гана бүгүнкү күндө калып жатат. Учурдан пайдаланып, биздин улуттук эксперттерге жана эл аралык өнөктөштөргө терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин ар тараптуу колдооңуздар, экспертизаңыздар жана туруктуу өнүгүүгө баалуулуктарына ушу берилгендигиңиздер бизге дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды киргизүүгө мүмкүндүк берет. Биз өнөктөшүбүздү жогору баалайбыз жана аны Кыргызстандын ийгиликтүү трансформациясынын кепилдиги болот деп ишенебиз. Бүгүнкү талкуу жаңы системалуу чечимдердин баштапкы чекити болоруна мен ишенемин. Баарыңыздарга жемиштүү иш жана конструктивдүү диалог каалайм. Чоң рахмат.